Кутман кеч, кымбаттуу достор, урматтуу мекендештер. Сиздер менен түз эфирге чыгып баарлашып атканыма кубанычтамын. Мен теманын өзөгүнө өтө берейин. 2 күндөн бери Ороктун Оңолбос мектеби жөнүндө чыгарган берүүбүздөн кийин айтылган сөздөрдү, пикирлерди, көз караштарды, комментарийларды окуп таанышып атам. Ал жактагы объективдүү, субъективдүү пикирлерин талдадым. Анан туура объективдүү эле кабыл алдым. Сындап аткандыгыңыздарды дагы, колдоп аткандыгыңыздарды дагы объективдүү кабыл алдым. Өзгөчө сындап аткандарды эмне үчүн объективдүү кабыл алдым? Анткени ошол инсандын же министрдин тарапташтары, топтоштору же партиялаштары же пикирлештери экендигин да көрдүм. Ал эми алардын иши, аларга мен ой колдобогула, ой позицияңардан кайткыла деп айта да албайм. Ар ким өзү каалаганын, кимди колдоорун, кимге жакшы сөз айтаарын адам өзү чечет. Ошондуктан мен аны объективдүү кабыл алдым. Менде бир суроо жаралып атат да, урматтуу мекендештер. Биздин Каныбек Капашевич менен болгон тырмакчанын ичиндеги мамиле баарлашуубуз проблема катары коомчулукта көрүнүп аткандыгы мени таң калтырып атат да. Мен ушуга түшүнбөй атам да, урматтуу мекендештер. Мен ушуга таң калып атам да. Бул биздин негизги көйгөй катары бүгүн талкууда болуп атат да. Ошол министр менен менин жеке мамилем же жеке баарлашуубузду көрсөтөйүн деген сөз жок ал жерде. Менин максатым ал жерде ошол Капашевичке кайрылуудагы жагдайды ачыктоо эмес да. Бирок трагедия эмнеде болуп атат? Биз ошол коом бүгүн биздин ушул айрым кесиптештерибиздин айрым ушул журналистика чөйрөсүндө, анын ичинде ошол журналисттерге акыл үйрөтүп устат болуп жүргөн айрымдардын ушуну талдап аткандыгына мен түк түшүнбөй атам да. Ушул жерде проблема катары ошол нерсени көрүп атышат да. Мен монетанын экинчи тарабындагы жагдайды чагылдыргым келип атат. Мен ошол нерсени айтып, ошол нерсе маанилүү экендигин мен көтөргүм келип атат да, ошону көрсөткүм келип атат. Негизги маселе мен ушул жерде деп айтам да. Анан бул жерде ошол жагдай абдан ойлондурду да. Карасаң сүрөттөлүшү жалаң ошондой министрге бир блогердин ошолордун айтымында, ошол блогердин кайрылуусу бир коомдо проблемага, трагедияга барып калып, трагедия болуп, проблема ушундай жаралып аткандыгын көрүп атышкандыгын да абдан мен түшүнбөдүм да. Бул жердеги негизги фактор, көйгөйдүн тамыры балдардын, өспүрүмдөрдүн, биздин келечектин ден соолугунда болуп атат. Проблема ушунда. Проблема бүгүн ошол берүүдөгү биз чыгарган жагдайдагы маселе бул ошол мектепте акча чогултуу маселеси болуп атат. Орто турмуштагы бир бечара 3 баласын окуткан, 3 баласына күндө жол кирени гана таап бере алган, жол кирени дагы кыйналып, 10 ойлонуп, 10 толгонуп, кыйналып, кысталып жүрүп, иштеп багып аткан ата-эненин акыбалында болуп атат проблема. Министр же министрлик биз үчүн маанилүү эмес. Биз үчүн ошо министрликке барган, биринчи этажда кире албай отурган
мүмкүнчүлүгү чектелген, ошол эле учурда кыйналып, кысталып, көп баласын окута албай, азабын чегип отурган ата эненин арманы, ошолордун жан дүйнөсүндөгү ички күйүтү биз үчүн маанилүү. Мен министрге, ал жерге, бул жакта биздин кесиптештерибиз айтып атат да, жазып атат мынтип. Биз заранее барып, өзүн сыйлаган журналист заранее барат дагы катталып, Паланчы Түкүнчөевич, биз сизге барсак болобу, кабыл ала аласызбы деп барып заранее жазылып коюп, анан барабыз дейт. Бара бергиле. Мен силерди андай сындагым келбейт. Бирок биз ошол күнү эрте менен ата энелер чалып келбесең болбойт мектепке. Акыбал ушундай. Канчадан бери айттык, директорго айттык, районго чейин жетти бары. Чечилбей атат маселе. Кантебиз биз келип көрсөтчү, коомчулук бул коомдук мейкиндикке алып чыгуу менен өздөрүнүн укугун коргоп атат. Биз ошол укукту коргоосуна жардам берип атабыз ошол ата энелердин. Негизги көйгөй ушул жерде. Балдар, мына мен эми ал көп сөз ар бирин талдап айтпай эле коеюн. Элементардуу чаң жутуп аткан бала, чаңдын арасында жүргөн адамдын ден соолугуна кандай зыян заттар, кандай ооруларга чалдыгаарын эми Google'га жазсаңыздар айтып берип коет, чыгат. Тизмектеп чыгат. Ошол эле учурда тарбиялык багыты балдардын, тазалыкка болгон мамиле. Бул негизги көйгөй да. Биз ушуну талдабайлы, урматтуу журналисттер. Мени сындап аткан журналисттерге сабак берип аткан устаттар. Ушуну көтөрбөйсүңөрбү? Ушуну айтпайсыңарбы? Менин министрге орой кайрылып койгондугумду жазып өлүп алгыңар келип атпайбы? Буну ойлонгон адамдар, талдаган адамдар, медиадан жакшы сабаты бар адамдар баасын берип койду ал берүүгө, ал жердеги негизги көйгөйгө. Биринчи ким провокация калдырды? Ким кимди алдады? Ким эмне деп сүйлөдү? Ситуацияны кайсы жака бурууну каалады? Бул суроолорго жооп бар ошол передачада. Ошол жерде көрүнүп турат. 2,5 саат, 3 сааттык берүү болду ошол жер. 3 саат ошол министрдин босогосунда турду ошол кезерип, күтүп. Жок деп койгон министр кабинетинен чыгып калды. Ал боюнча деталга кирбей эле коеюн. Бирок мындай внимательно талдап, кыйындын, монетанын экинчи тарабындагы акыбалды да көрүп койгула да. Эгер калыс болсоңор. Жетишпей атам, аябай көп комментарий жазып атасыздар. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, мен үчүн, аягында айтам да, мен үчүн кайсы бир саясий топтун же кайсы бир саясатчынын этегине намаз окуп жүргөндөр же ошонун тарапташтарынын алаканчаап, колдоп, ошолордун алкышын алайын деген максат жок. Биз үчүн министр эмес, биз үчүн ошол карапайым бечара маанилүү. Ошондуктан биз министрлерди ээрге отурганда эле мактап, жактап, пахта коюп, кошоматтанып, же ага көзүнө көрүнгүбүздү келтирбей эле коелу. Биз ошол мамлекеттин бюджетинен, элдин акчасына иштеп аткан, иштейин деп келген адамды мыйзам чегинде элдин кызматын ак өтөөгө алып барышыбыз керек. Эмнеге мен бул жолкусунда министрге бардык? Себеби ошол Ороктогу мектепти биз буга чейин 4 ай мурда сентябрда барып тартканбыз, чагылдырганбыз.
ошол акыбалды көрсөткөнбүз, бирок ошол бойдон өзгөргөн жок. Бүгүнкү күндө ошол мектептин директору, администрациясы, билим берүүнүн администрациясы биригип алып, мага карата ар кандай нерселерди уюштуруп, ата-энелерге ар нерсени айтып, бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп аткандыгы тууралуу маалыматтар келип атат. Ошон үчүн бир министрлик, ошол билим берүү министринде бирөөсү бир мектептин жетекчисин жоопкерчиликке тартып, мыйзам чегинде ошолорго катаал чара көргөндө, башка 2000ден ашуун мектептин директоруна сабак болот эле. Ошолор токтотмок. Ошол мыйзамсыз, баш мыйзамды, президенттин сөзүн тебелеп аткан акыбалына мындай балта чабылмак. Мына президент деле айтты, мектептерде акча чогултууну токтоткула деп. Министрге чоң тапшырманы жүктөдү. Биз ал жерге жеке мен өзүмдүн көйгөйүмдү айтайын деп барган жокмун. Биз ал жерге ошол элдин маселесин району айтпаган, директор айтпаган ошол министрге сөздөрдү, ошолор билгизбеген көйгөйдү биз министрге көрсөтөлү, министрге ошону айталы, министр ошонун кабардар болсун деген максат менен бардык. Ак жүрөгүбүз менен бардык ошол жерге. Анын баарын эми деталдуу сиздерге айтканга убакыт көп, бирок талдачулар талдап койду көрсөтүүнөн кийин. Ошол эле учурда дагы бир жагдайды бүгүн көрүп калдык да интернеттен. Мына кече эми ал өзүнчө соттордун чечими, соттордун бүтүмдөрү өзүнчө маселе. Бирок мен президенттин бүгүн жумуш убактысына карабай туруп барыптыр Ак Ордодогу жанагы келиндин үйүнө. Келиндин үйү сүрдүрүлгөн үйгө өзү барып акыбалын сурап кетип атат. Биз барып атабыз министрге. Босогосуна барып атабыз. 3-чү этаждан 1-чи этажга түшүп 5 мүнөт акыбалды сурап койгонго боло беле элдин? Жараша беле? Сиздер мактап аткан министр. Сиздер алкып кол чаап аткан министр ошол нерсени кылып койгонго боло беле? Президент келип ошол бир бечара аялдын акыбалын сурап кетип атат. Министр 3-чү этажда мени жок деп кой деп тапшырма берди. Кандай болду? Бизге барсак жок деп коюшту. Случайно чыксак үстүндө жүрөт. Биз ал жерге бул билим берүү министрлиги абдан маанилүү, абдан стратегиялык чоң, мааниси зор министрлик бул жер. Кыргызстандын эртеңки келечеги аныктала турган министрлик ал жер. Бир кишинин идеясы билим берүү системасына мындай бир үлгү же идеология эмес. Дагы чү дегенде эле келип айтып атат, мен новый модельди сунуштайм, бул модель мондай. Ушул модельди киргизишибиз керек деп. Ал көйнөк эмес да кийгизип сразу алмаштырып кое тургандай. Айта турган сөздөр, көтөрчү маселелер али көп. Бирок бир мектепке ошол системаны киргизсин биринчи. Бир мектепке киргизип, ошону талдап, анализдеп, ошол жагдайларды 3-4 жыл бышырып, анан кийин биздин системага киргизе турган. Эми көп сөз айта турган, бирок биз айтабыз, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, көйгөйдүн тамыры менин министрге кайрылгандыгымда же министр мени пиарщик дегендинде эмес. Көйгөйдүн тамыры ошол жердеги Орок мектебиндеги биздин өспүрүмдөрдүн чаң жутуп жаткандыгында. Ошол жердеги орто турмуштагы кыйналып жашаган, батирде жашаган үй бүлөлөрдүн балдарынын укугунун тепчелишинде, ошол ата-энелердин акча таппай, кымбатчылык акыбалда, кыйналып жашаган абалда жөнү жок кээ бир нерселерге салык салгандыгында болуп атат. Маселенин көйгөйдүн тамыры ошол жерде болуп атат.
Ошол урматтуу достор, Кудай буйруса биз Орок мектебиндеги акыбалды жерде калтырбайбыз. Министрликтин бул берүүлөрдөн кийин, ошол кемчиликтерди көрсөткөнүбүздөн кийин кандай өзгөртүүлөргө барарын, эмне иш жасаарын, кантип өзгөрткөндүгүн дагы сиздерге көрсөтөбүз. Бар болуңуздар, биздин баракчаларга жазылып, биздин берүүлөр менен кабардар болуп туруңуздар. Биз ар дайым карапайым эл тараптабыз. Кыйналган киши кайсыл жерде болсо, биз ошол тараптабыз. Кудай сактасын, кайсы бир саясатчынын, кайсы бир чиновниктин этегине барып намаз окуп, ырын ырдап калуудан. Ошол ден соолукта болуңуздар. Буюрса биз бул багытта ишмердүүлүгүбүздү токтотпойбуз. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин. Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2 кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз, андыктан кабатырланууга негиз жок.